Assalamu alaikum урматтуу достор. Мен сиздер менен бир жакшы нерсе менен бөлүшөйүн деп жатам. Эгерде балаңыздардын илимдүү, билимдүү болуусун кааласаңыздар, анда үйүңүздөргө сөзсүз бир стол, анан бир стул отура турган стул алып келип коюңуздар. Бул нерсе жакшы нерсеге үлгү болот экен да. Анан четине жок дегенде бир 3-4 китеп коюп койсоңуздар, мындай бул образ жаратасыздар да. Бул бала айтат, менин атам окуйт экен, менин атам сабаттуу дейт да. Мен карап көрсөм, азыр эстесем, мен раматылык атамдын ушул жакшы сыпаты бар экен. Биз ички тышкы үйдө, бөлмөдө жашайт элек да. Ушул үйүбүздүн 2 комнатасы эле бүткөн эле, ички менен тышкы. Ошол тар болсо дагы атам раматылык ички үйгө бир парта менен стол, анан китеп коюп коет эле да. Мен ошону көрүп, балам сабак кыл дейт эле да. Ошол партанын үстүнө, столдун үстүндө отуруп сабак кылат элем. Ошон үчүн эгерде сиздер балдарыңыздар окуусун кааласаңыздар, сөзсүз ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Стол, парта алып келип коюңуздар, четине китептерди коюп коюңуздар, ручка коюп коюңуздар. Бул жакшы нерсеге үлгү болот. Анан кээде өзүңүздөр дагы отуруп жазымыш болуп, окубасаңыздар дагы окумуш болуп койсоңуздар, бала үчүн жакшы үлгү болот. Биз тилекке каршы кухнябызга аябай маани беребиз. Кухняны оңдойбуз, мисалы үчүн душту оңдойбуз, туалетти оңдойбуз. Бирок тилекке каршы ушул окууга көңүл бурбайбыз. Менде көпчүлүк окуган адамдар ушул кыйшайып, жерге жатып алып, же болбосо туруп алып балдарыңыздар сабак кылат да. Бул дагы ыңгайсыздык жаратат да. Ошон үчүн сөзсүз ата эне өзү үлгү болот. Үйүңүздөргө парта менен стул, анан китеп алып келип коюңуздар. Бул жакшы нерсеге түрткү болот. Ушул нерсени сөзсүз аткарыңыздар, урматтуу достор. Балага шарт түзүп бериңиздер. Ошондо бала окуйт. Өзүңүздөр дагы анча мынча окумуш болуп коюңуздар. Окуңуздар келбесе дагы окумуш болуп коюңуздар. Балаңыздар окуп баштайт иншалла. Бардык сабатсыз мамлекеттер кедей. Бардык өнүккөн мамлекеттер билимдүү, илимдүү. Илимдүү мамлекеттер, билимдүү мамлекеттер өнүп өсүп жатат. Экономикасы төмөн мамлекеттерди карасаңыздар, бардыгы кедей. Себебин дагы окусаңыздар болот мына. Кедей мамлекеттердин бардыгы сабатсыз, кат тааныбаган адамдар.